Учурда ачууну басыш үчүн айтып койдуңуз эле. Давай Рамазандан кийин депчи. Ага чейин күн сайын тарбия болуп күч болуп калды, шайтан уже алсырап калды. Шайтанды башка бир коюп бардым. Мен бул менен урушпайм, бул менин бир тууганым да. Бул да киши акмакчылык кете берет да мен. Батыр деген кечиргенди билгенди батыр дейт. Өч алганды аны батыр деп айтпайт. Батыр деп колунан келип туруп, күчү жетип туруп кечирип койгонду айтат. Кеттик дальше. Не деди? Валлази нафсу Мухаммадин биядихи ла халуфу фами саим атьябу индаллах мин рихил миск. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жаны кимдин колунда? Аллахтын колунда. Ошол затка ант ичип айтам дейт. Ороза туткан адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыты Аллахтын алдында мисктен дагы жыпар жыттуу дейт. Мисктен дагы. Эми көбүрөөк ачка болуп калгандан кийин 5 саат, 6, 7 саат, 8, 10 саат ачка болуп калгандан кийин ашказанда эми бардыгы ашказанды билебиз кандай жай экен. Ошол жерден жагымсыз жыттар чыгып калат. Бул кыжалат боло турган нерсе эмес. Ошол жагымсыз жыт Аллага ушунча жагат экен. Ороза туткан кишинин жагымсыз жыты ушунчалык жагат экен Алла Таалага. Аллаху акбар. Мисктен дагы не деп атат? Баарыбызды апабыз төрөгөн да туурабы? Же форточкадан чыгып келген бирөө барбы? Жок. Баарыбызды эне төрөгөн. Баарыбыз кичинекей күндө өткөргөнбүз. Турсаларды булгаган, шымдарды булган күн эсибизде жок да. Апаңыздардан тирүү болсо сурасаңыздар айтып берет. Ошондо апабызга жагат эле го биздин жытыбыз. Эми азыр апа эне кээде ата энелер кичине анда мындай болуп калса жакпай калат. Кандай болот? Мухаббат болсо башкача болот экен. Мухаббат жагымсыз жытын жагымдуу кылып коет экен. Айыбына көзүңдү көр кылып, айыбынан бирөө айтса кулагыңды дүлөй кылып коет экен. Эгерде чыныгы жүрөктө мухаббат болсо, Алла канча жакшы көрөт экен? Жагымсыз жыты Алланын алдында эмнеден жагымдуу дейт? Мисктен жагымдуу дейт. Аллаху акбар. Лисаими фархатан яфрахухума иза афтар фариха ва иза лакия рабба фариха бисауми. Ороза туткан кишиге эки улуу кубаныч бар. Эки улуу, бирөө ооза чаткан учурда, Аллаху акбар. Ооза чаткан учурда кубаныч, сүйүнүп, иншалла, мына 5 мүнөт калды, 3 мүнөт калды, 2 мүнөт калды аткан учурда. Экинчиси, эртеби кеч Аллага жолугабыз, жаратуучубузга жолугабыз. Бизге ким өң берди, ошого жолугабыз. Ким көз берди, ошого жолугабыз. Ким кулак берди, ким өмүр берди, ким акыл берди, ошого жолугабыз. Ким ырыскы берди, жолугабыз. Ошого жолукканда не деп атат? Сүйүнөт, ва иза лакия раббаху фариха бисаумихи. Неси менен? Орозосу менен сүйүнөт экен. Ороза кармасаң сүйүнөсүң, анан кармабай барсаң эмнеге сүйүнөсүң? Ороза кармап бардың эле, ошого сүйүнөт экен кармаганы менен. Себеп менде алхамдулилля орозом бар деп барасыз да. Акчам бар деп эмес, эмне деп? Орозом бар. Бийлик байлыгым бар эмес, мен орозом бар деп. Ушун менен бара турган болсо бул башкача бир нерсе. Равахул Бухари ва Муслим, имам Бухари, имам Муслим айтып аткан. Башка Муслимдин бир риваятында келет, мындай дейт: "Юдафул хасана 10 амсалиха ила 7 ضعف." Алла Таала айткан, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн 10дон 700ге чейин көбөйөт, орозодон башка. Орозонук совсем бөлөк экен да. 10дон 700ге бардык жакшы амалдарыбызды Алла Таала көбөйтүп берет сообун. Бирок кезек орозого келгенде аны мага кое бер дейт энд. Ал совсем бөлөк экен. Себеп дегенде яда шахватаху ва таамаху ли ажли. Эмне үчүн жасапса, мен үчүн бул өзүнүн напсы кумарын таштады, тамагын таштады, ичкенин таштады экен Алла үчүн. Башка нерсе ошон үчүн ороза кармаганда Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кармайм. Кичине азыраак тамак жеткенмен эконом болуп калсын, ден соолук киши физкультура, жок анда диета аны чекке коюп турган, и так эле боло турган нерсе. Бирок максатты, ниетти туура коелу. Ниетти туура коелу. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa sa'im falyaqul inni sa'im. Эгер бирөө надандык кылып сизге тең ушундай туура эмес сөздөрдү айта турган болсо, баягындай бирөө сөгүп уруша турган болсо, мен орозомун деп кайталап айтып коюңуз дейт.
Шайтан да қаралабасын, тиги шайтандын кейпин кийген да түшүнсүн. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "Aleyke bis-savm." Ay Abu Umama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytты: "Ya Resulullah, murni bi amal." Mağa bir amalga buyruk berбейсизби degende Peygamberimiz aytты: "Aleyke bis-savm." Abu Umama sen orozаны bekem karma dedi. Fa innahu la idla lahu. Antkeni orozogo teң kelген amal жоқ деп koydu. Aleyke bis-savm fa innahu la idla lahu. Dağı soradı ele Peygamberimiz dağı şunu aytты. Üçüncü ret dağı soradı. Ya Resulallah, mağa bir amalga buyruk beriңiz dedi. Peygamberimiz aytты: "Aleyke bis-savm." Orozаны karma, buga teң kele turgan amal жоқ. Aleyke bis-savm fa innahu la misla lahu deb keledi. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ughzu tagnamu ve sumu tasihhu ve safiru tastagnu." Rawahu Tabarani. Abu Hurayra'nın rivayeti eken, gazat kılgıla, ol jolu bolosуңар. Oroza tutkula, den solukta bolosуңар. Sapar kılgıla, bay bolosуңар деп айтты. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Likulli şeyin zakatun ve zakatul cesedi as-savm ve siyam nisfu sabr." Her bir nersenin zeketi var eken. Denenin zeketi oroza dedi. Denenin zeketi mi eken? Oroza dedi. Denenin zeketi o. Zakatul cesed as-savm, oroza dedi. Ve siyam nisfu sabr, oroza sabırlılıktın jarımı deydi. Oroza sabırlılıktın jarımı. Çında öyle. Bu jönökөй nerse emes da al. Sabır demek adam özüne sabırdı sıfatты alıp kelет экен да oroza arkılıçı. Tarbiyalуу, baalуулуктарды алат экен да. Чыдамкайлыгы, жаман жакшылыкта бардыгы, өзү көтөрүмдүүлүк. Өзүң выносливость. Мына oroza ушу менен алып. Sabırдын жарымы дейт. Sabırga Allah subhanahu wa ta'ala ulu savaптарды вада кылган. Innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighayri hisab. Sabırlılarga esebi жоқ savap берилет деп койгон. As-siyamu junnatun wa hisnu hasinu minan nar. Bir hadiste Peygamberimiz aytат: "Oroza kalkan жана бекем чеп тозоктон отунан." Бекем чеп деген мунучу. Сизди тоса турган, сизди сактай турган деп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytты, Peygamber'e rivayet var. Ka'b ibn Ucra degen sahaba eken. Ka'b ibn Ucra. Peygamberimiz aytты: "Ey Ka'b ibn Ucra" dedi. Adamlarçı "An-nasu gadiyan fa gadi fi fikaki nafsihi fa mutiquha ve gadi fa bumbiha." Adam balası ertemenen çıkıp kebirleri özün nafsın kutkarat, kebirleri özün nafsın çok kılat deydi. "Ey Ka'b, bilesi mi?" dedi. "As-salatu qurbanun." Namaz bu Allah'a jakınday turgan amal. "Ve savmu junnatun." Oroza bu kalkan. "Ve sadaqatu tudfi'ul khati'a." Alem sadaka olsa günölөрдү geçire turgan, жок кыла turgan amal. Bir rivayette Peygamberimiz aytат: "As-siyam wal Qur'an yashfa'an." Oroza menen Qur'an ertege şafaat kılat eken. Muna tutkan orozabız var go? Ertege şafaat kılat eken. Şafaatты түшүнөсүзбү? Sizge ortaga түшүп kıyamat günü oroza ortaga түшөт экен. "Ya Allah, bul meni karmagan. Bunu kinçi ança-munça günölөрүнө hem koyuң hem bul jagан." Qur'an ortaga түшөт экен. "Ya Allah, bul meni okugan." Oroza aytат экен: "Men bu gündüzü tamak jegenden, içkenden men toktotkonмун" dese, Qur'an aytат экен: "Түндөсү meni okup durdu bul" deyт экен. Mınake kıyamat günü şafaat kılat eкен. "Yaqulu siyam ya Rab, mana'tuhu ta'am ve şahva feşaffi'ni fihi." Men şafaatımda kabul kılıp koyçu. Men bunu tıygamın içkenden, jegenden depçi. Qur'an aytат экен: "Mana'tuhu nawm bil-leyl." Tünkü uykuda men toktatıp durdum. "Feşaffi'ni fihi." Men şafaatımı kabul kılıp koyçu dep sorayt экен. Qal aytат: "Fayushfa'an." Ekön tek şafaatı kabul bolot deydi. Demek Qur'an'ın da şafaatı var eken. Orozanın da şafaatı var eken. Şafaat, Allah peygamberlerin şafaatı var. Peygamberimizin özünün özgöçe şafaatı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şafaatı boyunca aytıp koyun. Peygamberimiz aytат: "Menin şafaatım ümmetimdin çoğun günökörlörüne" deydi. En ulu şafaatı, bu şafaatul uzma, şafaatul kubra dep koyat. Bütkül adam zatqa şafaat kılat Peygamberimiz.
бүткүл адамзатка, адам атадан тартып акыркы кыямат күнгө чейин инсандын бардыгы кайра Алла Таала махшар майданга тирилткенде адамгачы хадистерде келет турган эле жер калат экен, болду. Бурулганга мүмкүнчүлүк болбойт. Алдыга басканга мүмкүнчүлүк болбойт. Жер ушу менен толот экен да. Жазымда жердин алдында билесизби канча адам жатат бардыгы тирилип жатат. Жердин алдын бардыгы эле кабыр таксыр. Чын-чынына келгенде. Бардыгы ушу жерде пайгамбарыбыз айткан ушу 4-50 жер калбайт дегени бар dedi. Ушундай эсеп китеп башталганга чейин кыйналып кеткенден кийин адам баласы бардыгы адам атага кайрылат экен. Эй, биздин атабызсың. Ортого түшүп Алла Тааладан бир нерсе дебесең болбойт, мына абалыбызды көрүп атасың. Эсепти баштасын, нары бери кылсын биягын депчи. Адам алейхиссалам, мен бүгүн ортого түшкөнгө лайыктуу эмесмин. Менен жаңылыш болуп калган. Жакындабага деген даракка жакындап алгам. Силер баргыла, Нух пайгамбарга баргыла. Ошо бир нерсе кылар. Нух пайгамбарга барып айтса, Нух пайгамбар да айтат, үзүрүн айт. Мен лайыктуу эмесмин. Менен да жаңылыш болуп калган. Дуа кылып бергем. Жер бетинде бир да капырдан жок кылып бардым. Поколениясы менен. Андан кийин заман көрөсүлөр Ибрахим пайгамбар дейт. Ибрахим пайгамбарга барышат бардыгы. Ибрахим пайгамбар да айтат. Жок. Менден да жаңылыштар болуп калган. Мен албайгы орбайлы орудум деп койгону, буттар талкалаганды ким талкалады, эң чоңусу деп койгон. Өзүнүн аялы бул ким деген, бир тууганым деп койгон сөздөр кеткен да. Бирок анын баардыгы өзүнүн туура болгондо дагы кичине ошол сөздү түшүнүктү менен жаңылыштар болуп калган. Жок, мен ортого чыга албайм. Силер Мусага баргыла. Муса алейхиссалам барат. Муса пайгамбар эми сен Алла Таала сен менен сүйлөшкөн туртоосунда Таврат берген, эми ортого түшүп мындай кыл. Жок, мен лайыктуу эмесмин. Менен жаңылыш болуп, бирин уруп алып өлтүрүп алган деп. Силер Иса пайгамбарга баргыла. Иса пайгамбар бир нерсе кылар. Иса пайгамбарга барса, Иса пайгамбар айтат, мен кантип кайсы жүзүм менен Алла Таалага силерге ортого түшөм? Мен бу дүйнөдөн кеткенден кийин адамдар мени Кудай кылып сыйынган апам экөөбүзгө дейт. Христиандарды мынакей. Иса пайгамбарды Кудай деп, Мариям энебизди Кудай деп тооба кылды мен. Анан ал айтат, бүгүн ортого түшө турган болсо, бир эле адам гана түшө алат. Башка эч ким түшө албайт. Мухаммад Расулулла ошого баргыла дейт да. Пайгамбарыбызга барып, адамзаттын бардыгы кайрылганда пайгамбарыбыз Аллага барып сажда кылат. Башын көтөрбөйт. Аллага ушундай мактоолорду айтат, андай мактоону буга чейин айтылган эмес. Эч ким уккан эмес, билген эмес мактоолор менен Алла мактайт. Алла айтат, башын көтөр Мухаммад, сураганың берилет, дуаң кабыл болот. Не дейсиң? Баштап сурагандан ана ошондо эсеп китеп анан башталат. Бүткүл адамзатка кыямат күнү Алла Таала пайгамбарды ушундай кылып жакшылык кылат. Бул биринчи улуу шапааты. Экинчиси бир канча миң адам пайгамбардын шапааты менен эсеп китеби жок эле түп-түз бейишке кирип кетишет. Үчүнчүсү пайгамбардын шапааты кандай? Дозокко чечим чыгып калган. Мына адамдар ушу күнөөлөр аркылуу дозокко уже түшүш керек. Бирок түшө элек покачы. Чечим чыкты, бирок түшө элек. Ошолорго шапаат кылып түшүрбөй чыгарып коет пайгамбарыбыз. Төртүнчүсү дозокко түшүп калган. Не болуп калган? Дозокко түшүп калган, дозоктого. Ошолорго шапаат кылат. Бир ыйманы бар, күнөөлөрүнүн азабын тартып атат. Ошолорго Алла Тааладан сурайт: "Я Алла, ушуларды менин үммөтүм эле, ушуларды бир чыгарып бер" деп. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суранычын текке таштабайт. Сүйкүмдүүсүн кантип таштасын? Чыгарды. Бардыгын чыгарды, бардыгын чыгарды. Ким ушун жүрөгүндө кыпын барабар ыйманы болсо, чыгар ошонун бардыгын. Бардыгын чыгарды. Бул төртүнчүсү. Бешинчи пайгамбардын шапааты. Бейишке кирген ыймандууларга шапаат кылат, даражасына. Несі? Сіз екінші этаждабы? Үчүнчү этажда чыгарып коет. 99 100ге чыгарып коет. Сіз каерде? Бардыгына даража керек тиякта. Ошонун бардыгына бейишке киргендерге шапаат кылат. Мына ушу 5 шапаатты алымдарыбыз айткан да. Ошон үчүн биз дайыма пайгамбардын шапаатын сурайбыз да. Не дейбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаатын сурайбыз. Сөз каяктан каяка кетип калды, субханаллах.
Kur'an-ı Kerim menen orozo şapaat kılat деп atпадык беле? Ya. Kur'an-ı Kerim menen orozo şapaat kılat. Mына tutkan orozobuz inşallah Kuda kalasa şapaat kılat болганда. Peygamberimiz bir hadis aytат: "Law anna rajulan sama yawman tatawwu'an." Эгерде bir kişi bir gün ele nafil oroza karmasa, Ramazanга жетелekпиz. Nafil oroza karmasa, "Summa utiya minal ard zahaba." Keyin ağa jer bетін толтырып тұрып алтын берілсе, "Lam yastufi sawabahu duna yawmin hisab." Kıyamet günü var go, anın sowabına oşo jer bütün kança altın bolsa oşo жетпейт экен да. Bir gün nafilga. Oşunun bardığından sardarsan жетпейт буга. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "Man sama yawman ibtiga vejhillah ba'adahu Allah min cehennem." Kim oroza tutsa bir gün Allah'ın razıçılığını izlep, Allah anı dozoktan uzak kılat. Ka bu'di gurabin tara ve huve farhun hatta mata haraman. Ravahu Ahmad. Qarga özün jumurtkasından jarılıp çöjö bolup çıkıp, çoңoyup, uçtu. Qarga көп жашайт да. Угуп жүрөсүздөр го, канча 100 жыл. Өлгөнгө чейин учуп, канча учуп барып ошондон жыгылса, ошончо узак кылып коет экен Алла Таала дозокту. Ошончо узак кылып коет экен Алла Таала дозокто да. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimde kim la ilahe illallah dese, hutima lahu biha dakhalal cennet, beyişke giret dep möhür basılat. Ve man savma yawman ibta vejhillah hutima lahu biha dakhalal cennet." Kim bir gün oroza tutsa Allah'ın razıçılığı için beyişke giret dep möhür basılat. Ve man tasaddaqa bi sadaqati ibtiga vejhillah hutima lahu biha dakhalal cennet. Kim sadaka verse Allah'ın razıçılığını izdep, ağadağı möhür basılat, beyişke giret dep. Ondan da kasiyet doğanlar. Emi Ramazan aydın orozasına geleyim. Peygamberimiz bir hadiste aytat: "Man sama Ramazan ve arafa hududahu ve tahaffada ma yenbaghi lehu ayetahaffada kaffara ma qablahu." Ravah İbn Hibban. Kim Ramazan ayının orozasını tutup, anın çeklerin bilse, emneni kılış gerek, emneni kılbaş gerek. Saktay turgan nerseni saktasa, murunku günölörünün barda geçirilet degende. As-salavatul khams vel cum'atu ila'l cum'a, Ramazan ila Ramazan, mukaffirat ma baynahunna İza jtunibatil kebair. Ravahu Muslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: 5 vakt namaz aralığında bolgon günölörgө kaffara degen öçürüp jok kılıp koyat degen. Cumadan cumaga kaffara, Ramazandan Ramazanga kaffara eken. Kuda kalası esen aman Allah Taala'nın barысы Ramazan ayıga jetkirse, былтыркы Ramazandan uşu Ramazanga çeyin bolgon günölөр Allahu akbar bitti. Kaffara degeni mına. Qarаңызчы Allah'ın kança mehrimi, kança rahimi. Şunçalık Allah subhanahu wa ta'ala berip atsa emi kандай biz? Biz emi koy. Özümüzdü qaraylı kişine. Bir ele şart çoğun günölerden saklangan bolsa. Nelerden saklangan bolsa? Çoğun günölerden saklansan kiçinekeylerinin bardığı jok da bu. Kança olup ketse daha jok. Çoğun günölerden saklangan bolsa. Bunu bilip koyun, gıybat çoğun günü. Çoğun günü. Zina çoğun günü. Arak, kumar çoğun günü bular. Jala javu çoğun günü bular. Kiçineke günü emes bular. Jalgan söylөгөн çoğun günü bular. Şunun için çoğun günülörgө tooba gerek. La ilahe illallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jol aytdı: "Uhdurul minbar." Minbarga gelip, minbarga jakındagıla dedi. O minbarga jakındagıla. Sahabalar aytat: "Fahadarna minbarga jakındadık. Falamma irtaqa daraja qala amin." Peygamberimiz minbarga çıktı. O stupenkası var o tepeçi. Çıkkanda amin dep dua kıldı. Keyin ikincisinde çıkkanda dağı amin dep dua kıldı. Üçüncüsünde çıkkanda dağı amin dep dua kıldı. Anan keyin düştü. Falamma nazal qulna. Düşkөндөн keyin biz ayttık: "Ya Resulallah, sami'na minka al-yawm shay'an ma kunna nasma'u." Biz sizden bugün uşunday nerseni uktuk. Bunday sözü ukpayt elek. Peygamberimiz aytdı: "İnnehu Cibril." Cibril perişte aradali geldi bana. Faqala aytdı mınday dep: "Ba'uda man adraka Ramazan falam yughfar lahu." Oho, Cibril perişte peygamberimizge geliptir dağı mınday depti.
Рамазан айына жетип туруп күнөөсү кечирилбеген адам Алланын ырайымынан үзүлсүн деген экен, пайгамбарыбыз амин деп дуа кылып коюптур да. Экинчиси, качан экинчисине чыкканымда бауда ман зукирту индаху фалам юсалли алейк факульту амин. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аталып туруп, сенин атыңа салават айтпаса, ошол адам да Алланын рахматынан кур калсын, махрум калсын, Алланын рахматынан үзүлсүн дегенде пайгамбарыбыз амин деп коюптур. Үчүнчүсүндө бауда ман адрака абавайхил кибара индаху ау ахадахума фалам юдхилахул жанна культу амин. Бактысыз болсун, Алланын райымынан узак болсун, Алланын райымынан үзүлсүн. Ким ата энесин карылыкта экөөнү тең же экөөнүн бирөөсүн таап, кийин бул ата энеси аны бейишке киргизе албаса, амин деп койду да. Үч нерсеге көңүл бурабыз. Мен хадисте окуп бердим, котормосун, эми түшүндүрмөсүн деп. Рамазан ай, пайгамбарыбызга салават, ата энеге кызмат. Ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үч нерсеге маани берип атат, үммөтүнө айтып атат. Ким дуа берип атат? Жабраил периште. Ким амин деп атат? Мухаммад алейхиссалам. Периштелердин мырзасы дуа кылып атат. Адамзаттын мырзасы амин деп атат. Кабыл болсун, амин деп печатын басып атат. Бул экөөнүн дуасы кандай кабыл болду экен, элестетип көр. Периштелердин мырзасы дуа кылып атса, адамзаттын мырзасы амин деп атса, кабыл болсун. Амин деген сөздүн мааниси истажиб, кабыл болсун деген сөз. Эми караңыз, биринчи сөзгө көңүл бурайлы. Рамазан айын таап, орозо кармабаса, күнөөсү каяктан кечирилет эми? Кээ бир адам Рамазан айы келдиби, кеттиби билбей калып атпайбы? Охо, ошончо Рамазан айы келдиби? Ошол Рамазан айда орозо кармаса күнөөсү кечирилет эле. Рамазан айы келгенин маани берген жок, орозо кармаган жок, күнөөсү кечирилген жок. Ошол адам Алланын райымынан үзүлсүн деди да. Аллага жакындабасын бул дедим. Рахматынан, бактылуулугунан жакын. Бауда деген ушундай бир каргыш сөз мындай. Пайгамбарыбыз амин деди. Эми экинчиси, пайгамбарыбыздын атын укканда салават айтыш керек. Кана барыбыз айтачы, саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Тугандар, мындай да 100 жол эртең менен кечинде айтып коюңуз, эчтеке болбойсуз. Өтө улуу пайда табасыз. Тилиңизди кичине көндүрүңүз. Биз тилибиз дайыма өзүбүздү мактаганга, дүйнөнү мактаганга, бирөөнү жамандаганга, тилибизчи пайдасыз сөздү сүйлөгөнгө ушу көнүп калганда, аны кичи тартып туруп, аз-маз оңдойлу. Тилибизди зикирге көндүрөйлү. Зикирдин бир бөлүгү пайгамбарыбызга салават. Оңой эле да. Таспини аласызчы, колуңуз менен деле саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям. 100 жол айтыш кыйын эмес. 5 мүнөттө айтып коесуз таксыр. Бул жерден чыксаңыз, азыр машинада, стоянкада машинаңызга отурганга чейин айтып коесуз. Стоянкада машинага отуруңуз, биринчи светофорго чейин айтып коесуз. Жөнүн айтып коесуз. Бул шайтан унуттуруп коет, айттырбайт. Ушу менен эле жашоо өтүп атат да бия. Ошон үчүн иншалла айтканга аракет кылабызбы? Эми айтып атат, пайгамбарыбыздын аты аталгандан кийин салават айтып жүрүш керек. Ким салават айтпаса, Алланын райымынан үзүлсүн деп. Алланын рахматынан үзүлсүн, кур калсын дегени. Үчүнчүсү, ата эне экөө тең же экөөнүн бири. Ошолорго кызмат кылып, алардын ыраазычылыгы сизди бейишке киргизет эле. Кандай кылат не? Ата эне сизди бейишке киргизет деген мааниси ушул. Ата эне ыраазы болуп, алардын кызматын кылып, сиз өзгөчө жаш убагында деген жок. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ким бар? Улгайганда, жашында сиздин кызматыңызга муктаж эмес. Өзүнүн иши өзү эле кылат. Өзүнүн тамагын өзү эле жейт. Өзүнүн дарысын өзү эле табат. Өзүнүн кийимин өзү эле кийит. Өзүнүн ишин өзү эле кылат. Бара турган жерине өзү эле барат, сен алып барбасаң делечи. Бирок каарылыгында деп айтып атат. Улгайганда ким ата энесин таба турган болсо, каарылыкта экөөнүн тең. Же экөөнүн бирөөсүн. Мисалы бирөөсү өтүп кеткен, же бирөөсү калган. Ошолорго кызмат кылып, ыраазычылыгы буну бейишке киргизбесе, ушундай баланын балбы? Барынан жогу дегендей катып айтты да. Карачы. Ошо ата эне себеп болуп ушунча деңгээлге жеткирип койду эле. Эми кананда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил периште дуа кылып атат. Бул биздин дуа эмес да таксыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям амин деп атат. Жок, бул болбойт деген жери жок.
Bu duadan başka dua kıl деп aytқан жери жоқ. Демек, киргизе албаса, андай баланы Алла субханаху ва таала өзүнүн райымынан үзсүн. Алла таала өзүнүн рахматынан узак кылсын деди эле. Амин деп койду. Бул жерде не кылат экенбиз? Рамазан айында жакшы күтүп алып, Рамазан айында орозосун жакшы кармайлы, пайгамбарыбыз аты аталганда дайыма салават айтып жүрөйлү, ата-энебизге кызмат кылайлы. Кандай болгон чакта дагы, канча капа болсоң дагы, башка болсоң дагы аны караба. Көз жумуп кой. Сөздү кайталай берет, уруша берет. Сени ар кандай деп айтышы мүмкүн. Эч кыжалат болбогон. Только сенин мойнуңда кызмат. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Атакум шахр Рамадан." Рамазан айы сиздин башыңыздарга келип береке келген. Шахру мубаракун, берекелүү ай. Фарадаллаху алейкум сиямаху. Силерге орозасын парыз кылды. Туфтаху абуабус сама. Асмандын эшиктери ачылат. Ва туглaqu fihi abwabul jahim. Дозоктун эшиктери жабылат. Ва тугаллу fihi марадату шаятин. Тоң мойын шайтандардын баардыгы кишенделет. Лиллахи фихи лейлатун мин хайри альфи шахр. Аллага таандык бир түн бар. 1000 айдан жакшыраак. Ман хурима хайраха фақад хурима. Ким жакшылыгынан кур калса, ошонун бардык соогунан кур калды. Насаи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадистерде мындай айтат, чогул айтып коеюн. Рамазан айдын биринчи ай көрүнөт го. Мисалы, азыр шам болду да. Бул бизге шамдан кийин көрүнөт. Айчы. Чөтү ошо айда Рамазан айы чыгат да. Айы чыкканда бүттү. Бейиштин эшиктерин баарын Алла таала ачат. Бирөөсү дагы Рамазан ай бүткөнгө чейин жабылбайт да. Дозоктун эшиктерин Алла таала баардыгын жабат. Бирөөсү дагы Рамазан ай бүткөнгө чейин ачылбайт. Тоң мойын шайтандарды Алла таала баардыгын кишентеп салат. Кишен деген мааниси эмне? Байлап коет колуптар. Всё. Адамдар. Ой, мусулмандар өзгөчө. Шайтандын азгырыгы менен бири-бири менен душман болуп жүрдүңөр. Мен кишен деп койдум, достошуп алгыла тез-тезди. Тез-тез кучакташып кечиришип алгыла. Кишен деп салдым мен буну. Кишенделгенден пайдаланышыбыз керек. Не кылышыбыз керек? Пайдаланышыбыз керек кишенделген. Бейиштин эшиги ачылгандан пайдаланып калайлы. Дозоктун эшиги жабылгандан пайдаланып калайлы. Шайтан кишенделгенден кийин пайдаланып калайлы. Кишенделгендин мааниси ушу. Азгырыгы кишен деп салдым. Эми тез-тез машаалла бири-бириңерден кечирим сурап, кучакташып, жүрөктөрдү тазалап, жакшы эмелерди кылып алды. Аллахумма салли ва саллим. Bir rivayette beyiştin eşikleri dese, bir rivayette asmandın eşikleri açılat. Жақшылықтардың eşikleri açılat деп береді. Мына бұл жердегі азыр абуабу сама, асмандын eşikleri açılat деп береді. Қадыр түнді қош айтып кетті. Инна хада шахр қады хадаракум ва фихи лайлату мин хайри альфи шахр. Bir түн бар, қадыр түн деген. Аллаху акбар. 1000 айдың ибадатынан жақшырақ деп қойды. Ким ошол күні құр қалса, бардық жақшылықтардан құр қалды деді. Жақшылықтардан құр қалды деді. Пайғамбарымыз бір хадисте айтады. Бу'дан liman adraka Ramadan falam yughfar lahu idza lam yughfar lahu fihi famata. Ramazan ayda kimni günahı geçirilmese ay baktısız adam. Eğer Ramazan ayda günah geçirilmese anda kaçan deydi de. Anda kaçan geçirilet deydi de. Peygamber dedi anda kaçan geçirilet anda. Eğer Ramazan ayda günah geçirilmese, günahı geçire turgan ay gelip atsa, günahlardan barın jokkula turgan ay gelip atsa, uşu da geçirilmeye kalsa anda kaçan geçirilet anda. Бұл ушундай берекелүү ай, дуалар өзгөчө кабыл боло турган ай. Ошете бирде мен да айтайын. Орозо туткан адамдын уйкусу ибадат болот. Уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү таспих. Унчукпай жүргөнү эмне экен? Таспих. Эмне деген ал? Субханалла деген соо берилет деген сөз да. Унчукпай эле жүрсө. Эгерде субханаллахтын зикирин баштасачы канча болот анда? Анда совсем башкача. Çünkü uykusu ne ki? İbadet. Eğer ibadet kılsacı Allah'a akbar. Gün sayın duası kabul olur. Perişteler gün üstüne geçirip sıraydı. Orası tutkan kişi geç. Tan atkandan gün batkanına çeyin 70.000 perişte sıraydı siz için.
Ya Allah, ошо орозо туткан күнөөсүн кечир. Ama biz bir ustazdan dua alabız, şeyhten dua alabız, alımdan dua alabız, Kabe'nin imamından dua alabız öyle жүрбөйбүз mi? Al kichine bir көп болсо bir 30 sekund Allah деп койсок өмүр бою бактылыбыз. А бул жерде периштени дуага салып койдуңуз. Эртең менен баштаган кечке чейин. Айтып коебуз аларга, силердин ишиңер только мага дуа кылуу. Мен орозо ниет кылдым, всё, мен уктайм дейсиз, ибадаттын соо жазыла берсин дейсиз. Мен ун чыкпайм, эч кимди сөкпөйм да, алдабайм да, жаман көрбөйм да, эч нерсе кылбайм, мага таспини соо жаздыр. Керемет да, Анан ушул айда анан урушкан, ушул айда тополоң, ушул айда дагы мелекет. Анага эмне кереги бар анын? Шайтандын баягы азгыруу күчтөрүн токтотойлу. Баардын ишин Рамазан айды ушундай бир өткөрөлү, ушул Рамазан bir esте кала турган, эртең кыямат күндө, я Алла, мен 2023-жылы Рамазанды кармадым эле, ошо барбы, каякта өзү деп айта турган болор. Башка касиетини мурунку Рамазандарда кылып өткөрбөйлү. Башкача өткөрөйлү. Маанайда башкасы менен. Мынаке айтып атат мындай дейт. Алланын өзгөчө райымы, рахматы, берекеси, нуру жай турган ай, ва ястажибу фихи дуа кабыл болот. Яндуруллаху ла танафусикум. Эй адамдар, Алла Таала силерди жарышканыңарды карайт. Жакшылыкта жарышканыңарды карайт. Куран окуганда жарышкан, зикирде жарышкан, дуада жарышкан, таравиде жарышкан, өзүн күнөөдөн сактанганда жарышкандарды карайт экен Алла Таала. Жана силер менен сыймыктанат дейт периштелерге. Не дейт? Ва юбахи бикум малаикатаху. Алла Таала периштелерге сыймыктанат экен. Кандай сыймыктанат периштелерге? Периштелер өзү Адам алейхиссаламды жаратам деп атканда, кичине мындай эме кылганда, өнөрлөрүн көрсөткөн да. Алла Таала айткан: "Итқала роббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа." Периштелерге айтып атат: "Мен өзүмдүн орун басарымды, адамды жаратам бу дүйнөдө" деп. Десе периштелерде мындай кеңешке салса, периштелер айтат: "Сен кан төгө турган, бузукулук кыла турганды жаратасыңбы?" деди да. "Атажал ма юсиду фиха ва ясфику дима." Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Жер бетинде кан төгө турган, бузукулук кыла турган, ушуну жаратасыңбы деди. Биз саңа тасбih айтабыз, арулайбыз, мактоо айтабыз. Сени зикириңи кылабыз. Алла Таала айтты: "Мен билген, сен билбейсиңер." Периштелерде нафс жок. Нафсинин каалоосу деген совсем жок. Адамда Алла Субханаху ва Таала нафсинин каалоосун салып койгон да. Периштелерде азгырык жок, алар только ибадатта, Алланын буйругун гана аткарат аларчы. А бизде азгырык бар да. Нафси болуп туруп, нафси менен күрөшүп, Аллага баш ие турган болсо, Алла сыймыктанбай анан эмне кылат? Мына сыймыктана турган нерсе да ушул да. Арамга тарта турган нерсе болуп туруп, арамды таштап туруп, Аллага кайтып аткан мына азамат ушул өзү. Ошон үчүн айтылат, инсан эгерде Алланын тыйган нерсесине тыйылып, буйрган аткара турган болсо, периштелерден жогору чыгат дейт. Эгерде Алла Тааланын буйрган аткарбай, тыйгандан тыйылбай турса, айвандан төмөнгө өтүшөт дейт. Кааласаң айван жырткычтан төмөнгө өтүш, кааласаң периштелерден жогору чык. Сен боюнча жол ачык. Ва хадайнаху надждайн. Алла Таала мынаке эки жолду тең ачып койгонбуз, коктусун дагы бардыгын ачып койгон. Өрөнүн дагы ачып койгонбуз. Кааласаң бейиштин өрөнүнө түш, кааласаң дозоктун өрөнүнө түш, өзүңдүн ишиңде. Не деп атат? Ва юбахи бикум малаикатаху. Алла Таала силер менен периштелерге сыймыктанат дейт. Мына ороза кармагандар мененчи. Сыймыктана деген. Фаруллаха мин анфусикум хайра. Ой тугандар, өзүңөрдү көрсөткүлөчү бир Алла Таалага. Адамдарга эмес. Кимге? Классташтарга эмес. Кимге? Досторго эмес. Кимге? Кошуналарга эмес. Кимге? Аллага. Алла Субханаху ва Таалага өзүңөрдүн жакшылыгыңарды бир көрсөткүлө дейт. Саждаңарды көрсөткүлө Аллага. Ифтар, оз ачарлыктарыңарды көрсөткүлө. Кайрымдуулугуңарды көрсөткүлө. Кечиримдүүлүгүңарды көрсөткүлө. Мына я Алла, сен күбө сага көрсөттүм. Бардыгын кечирдим. Жүрөгүмдө бирөөндө да кек жок. Бирөөндө да өш жок.
Бирөөнө да жаманды каалоо жок. Аллага өзүңүздү көрсөтүңүз. Эрте менен саарлыкта, тахажжудда көрсөтүңүз. Орозо тутканда көрсөтүңүз, таравихте көрсөтүңүз, саждада, рүкүдө көрсөтүңүз жакшылыгыңызды дейт. Fa inna shaqi man hurima fihi rahmatullah azza wa jal. Бактысыз ким? Алланын райымынан кургаланады. Ошол бактысыз адам. Ошол бактысыз адам. Байхақидин риваяты. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза кана аввалу лейлати мин Рамадан", Рамазан айдын биринчи түнү болгондо, шамдан кийин Рамазан айы көрүлдү, ушу биринчи түн деп коет буну. Исламда түн биринчи келет, күндүз андан кийин келет. Бүгүн мына түндү жуманын түнү деп аталат. Не дейт экен? Бул пейшемби, четверктин түнү эмес да бул. Бул жуманын түнү. Так, эртеге жуманын күнү. Түшүндүңүзбү? Бүгүн жуманын түнү, эртеге жуманын күнү. Ошондой эле бүгүн түн келгенде мына ай шамды окудук, ай көрүндү, Рамазан айы башталды деген сөз. Түшүндүңүзбү? Ушул түндү Рамазан айдын биринчи түнү дейт. Эртеге Рамазан айдын биринчи күнү болот да. Ушул түн болгондо футихат абабус сама, асмандын эшиктери ачылат. Фала юглaqu minha bab. Мынакей баягы хадисте айткандай, бир дагы эшиги жабылбайт те Рамазандын акыркы түнүнө чейин. Hatta takuna akhiru leylati min Ramadan. Эми мындай угуп алыңыз. وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّ فِي لَيْلَةٍ فِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ وَ500 حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ. Мусулман бенде Рамазан айдын түнүн Алла Таала таравих канча рекет берди бизге? Рекет. Таравих намаз 20 рекет. 40 саждасы бар. Канча? Ашыкча бизге 40 сажда берди Алла Таала. Саждада адам баласы Аллага эң жакын болгон учур кайерде экен? Саждада. Мынакей 20 рекет таравих намазда бенде намаз окуй турган болсок, Рамазан айынын кайсы түнүндө болбосун, эгерде Алла субханаху ва таала эмне деп атат? Ар бир намазга Алла Таала 1500 сооп жазат ар бир саждага дейт. Ар бир саждага канча? 1500. 1500 сооп. Wa bana lahu baytan fil janna, жана ага бейиштен бир кан сарай Алла субханаху ва таала куруп берет экен. Мин якутн хамра, кызыл жакуттан. Кызыл жакуттан бейиштен сиздин кан сарайыңыз болот туган. Лаха 60,000 бабан, 60,000 эшиги бар. Бир аз бир вилла-силла көрсөтүңчү, бир 60,000 эшиги бар. 6 эшиги барбы экен билбейм. Сизге кан сарай берет, 60,000 эшиги бар. Эшигинен кире берип тажап жатат. Бекинбечек ойносоңуз ойнай берет. Каалаганда келинчегиңиз менен таппай жүрөсүң, анан 1 жыл издеп. Мына кан сарай 60,000. 60,000. Таярсыздар болгонго, жөн эле угуп эле сүйүнтүп эле атасыздар мени. Барыбыз, мындай дейт: "Ликулли бабин минха qasrun min zahab." Ар бир эшиктеч дагы кан сарай бар экен, алтындан экен ая. Muwashshahun bi yaqutin hamra, ал дагы ушул не деп коет, ташты эме кылат го, кырдырат го. Шу менен жасалган кызыл якуттан. Fa iza sama awwal yawmin min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi ila zalika al-misl al-yawm min shahr Ramadan. Качан Рамазан айынын биринчи күнү орозо туттубу? Болду. Мурунку Рамазан ушу күнгөчө Рамазан кечирилип кетет экен да, ортосуна күнөөлөр. Wastaghfar lahu kulla yawmin 70,000 malakan min salat al-ghada ila an tuwari bil hijab. Күн сайын орозо туткан кишиге 70,000 периште истигфар кылат дейт. Күн батканга чейин. Сизге 70,000 периште аркаңызда турат. Так что вообще коркпоң. Кыжалат болбоң. Ушунча дуа кылып аткан болсо, мынакей. Бир эле шарт, Рамазан айда орозо кармап коюң да. Бир эле шарт. Wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha fi shahr Ramadan bi laylin aw naharin. Мейли күндүзү болсун Рамазан айдын касиети ушул, түндөсү болсун. Ар бир саждаңызгачы шажаратун ясир ракиб, бир бейиштен дарак тигилет сиз үчүн, улоочон өзүнүн ошол көлөкөсүнөн айда бастыра турган болсо атын 500 ам 500 жылда басып өтпөйт экен. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бул имам Байхақи рахматуллахи алейх фи Шуъаб өзүнүн китебинде зикр кылат, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан.
Уақыт бар бізде, иә? Нәрсе кеткен. Рамазан айда Алла субханаху ва тааланың жарчысы бір жар салады екен. Я бағил хайр ақбил. Жақсылықты іздеген, жүзден дағы, бағыт алдағы, әрекет қыл. Оя бағи яшар ақсир. Жамандықты іздеген. Тоқтат. Рамазан айдағы өзінше жарчы екен. Валиллахи утақа минан нар. Вадалика кулли лейлатин. Алла үшін дозоқтан құтылуы бар. Ушул күн сайын екен. Вазалика кулли лейлатин, әрбір түн сайын. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи айтады, Алла субханаху ва таала әр түні дозоқ важип болып қалған бенделерді Рамазанның урматынан шығарады екен да. Рамазанның урматынан шығарып тұрады екен. Жөнөкөй нәрсе емес та бұл. Рамазанның урматынан шығарады Алла субханаху ва таала. Bir rivayette mınday dedi. Valillahi azza ve celle inde kulli fitri min şehr Ramazan kulli leyletin utaqa minan nar 60.000. Allah Teala'ga taandık. Oğuz açar Ramazan ayının her bir oğuz açar günü 60.000 dozoqa түшкөндү чыгарат экен. Канчаны? 60.000. Oğuz açıp atабызбы? Inde kulli fitri min şehr Ramazan. Oşo oğuz açıp aткан учурларда мынакей. Kulli leyletin her bir tünü utaqa minan nar 60.000 60.000 чыгарат. فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة 60.000. الله أكبر. Ақырғы Рамазан айдың ақырғы сурат қой. Жалпысынан қаншаны шығарған болса дозоқтан, ошыншаны шығаратқан ақырғы күні жалпы эле. Аллаху акбар. Лиллахи инде кулли фитрин утаqa. Аллаға таандық. Дозоқтан күн сайын. Демек туғандар, Рамазан ай тирүүлөрдүн эле майрамы эмес, өлүктөрдүн да майрамы экен да бул. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде Рамазан ай эмне экенин, қандай қадыры, қандай барқы, қандай басы, қандай қасиети, қандай құту, қандай нуру, қандай берекесі білгеніңерде өмір бойы Рамазан ай болса екен деп еңсемексіңер деген. Өмір бойы Рамазан ай бүтпей қойса екен депші. Аллаху акбар. Инна лиллахи табарака ва таала утаqa fi kulli yawmin wa laylatin. Абул жерде айтады бұл хадисте. Аллаға таандық әрбір түні дағы, күндізі дағы Алла Таала дозоқтан шығарады екен. Түндесі дағы, күндізі дағы Рамазан айда. Wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabatan. Әрбір мұсылманға, еркегіне дағы, аялына дағы Рамазан айдың түнінде да, күнінде бір сөзсіз дуа, қабыл болған дуа болады екен. Түнді сөзсіз. Өзгөчө алымдарыбыз айтады, қайсы дуаларға көңіл бұра тұрған үшін оғыз ачар учурунда дейді. Оғыз ачарда телевизор қойып, музыка қойып, тоқтатмалары бар. Оғыз ачар учурда базарларда, таяқ-паяқтарда жүріп, хотя бы 15 минут қалғанда болды. Бардығын тоқтап тұрып, қыблаға қарап дуа қылыш керек екен да. Мына Рамазан айдағы дуа, оғыз ачар учурунда таяқ-паяққа алектенбей, алақсыбай, алақы болбой дуаға. Алла қыбланы қарап тұрып, Аллаға жүзденіп, чын жүректен сұраш керек, я Алла деп. Дүниенің жақшылығын сұрағыңыз, қабырның жақшылығын, ақиреттің жақшылығын сұрағыңыз. Дүниенің жамандығынан, фитналарынан, қабырның азабынан, фитналарынан, ақиреттің қордығынан, шермендечілігінен пана тілеңіз. Өзіңіз үшін, ата-енеңіз үшін, бала-чақаңыз үшін, еліңіз үшін, үммет үшін, өткендер үшін, тирүүлер үшін, келе тұрғандар үшін бардығына дуа қылыңыз да. Мына қасиетті дуа. Дуа менен Алла Тааланың байланышы. Қайра дуаңыз, ушу дуа қылғанға Алла Таала мүмкіншілік беріп атса, біліп қойыңыз, дуаңыздың қабыл болған белгісі шу. Түсіндіре алдым ба? Азы дуа қылдыңыз. Машалла, дағы дуа қылдыңыз. Машалла, дағы дуа қылдыңыз. Ушу қайра дуа қылып атқаныңыз қабыл болғандың белгісі. Ошончо Рамазан айда күн сайын қайыр шашылбай, иншалла дуа қылыш керек. Ла илаха иллаллах. Байхақидің риваятында Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудан риваят Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Рамазан айында менің үмметіме 5 өзгөчөлүк берилген, менен мурунку пайгамбарларга берилген эмес. Биринчисин айтып коёюн. Рамазан айдын биринчи түнүндө Алла Таала назар салат экен аларга. Жана Алла кимге рахмат назарын салса, аны түбөлүккө азаптабайт. 1. Экинчиси,
Рамазан айда ороза туткан адамдардын оозунан жагымсыз жыты кечке чейин болгон. Алланын алдында мисктен дагы жагымдуу ал. Үчүнчүсү, периштелер аларга күн сайын истигфар кылат, күн ар бир түнү, ар бир күнү. Төртүнчүсү, Алла субханаху ва таала бейишке буйрук берет экен. Бейишке эмне деп буйрук берет Рамазанда билесизби? Мындай дейт экен. Фаякулу лаха, я'муру жаннатаху фаякулу лаха. Бейишине мындай буйрук берет, мындай деп. Истаидди ва тазайяни ли ибади, аушака ястариху мин та'би дуnya ила дари ва карамати. Бейиш, даяр болгон, кооздолгон. Менин ушундай бенделериме, алар дүниөнүн азыр машаккатынан, кыйынчылыгынан, фитналарынан бошоп келет дагы, рахаттанат, ошого сен даярдангын дейткенде. Ошого да менин алдыма келет, менин сыйыма келет, ошого даярдангын деп. Кооздонгон дейткен. Кооздонгон дейт. Бешинчиси кайсы? Акыркы түнү болгондо бардык күнөөлөрүң кечирилет дейт. Бардык күнөөлөр кечирилет. Ла илаха иллаллах. Та кошумча да айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман тaqarraba би фихи би хислати минал хайр." Ким Рамазан айында Алла Таалага бир кыслат менен жакындаса, каман адда фаридатан фима сиваху. Мындайча айтканда, бир нафил менен ибадатты кылып жакындаса Алла Таалага, Рамазан айда бир нафил ибадат менен Аллага жакындап атасыз. Рамазан айдан башка фарыз менен жакындагандай сооп берилет сизге. Так, ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Ким Рамазан айда бир фарызды аткарса, анда ал Рамазан айдан башка айда 70 фарызды аткаргандай сооп берилет экен туугандар. Ошон үчүн көбү зекеттерин да Рамазан айда беришет. 70 зекеттин сообун алыш үчүнчү. Аракет кылабызбы иншалла. Убакыт жакындап калдыбы? Алла Таала иншалла куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Жана иншалла кайсы нерседен орозо сынбайт, кайсы нерседен орозо сынат, дагы кандай карманышыбыз керек, кайсы нерсеге көңүл бурушубуз керек. Буюрса иншалла биринчи күнү сабак болот. Ошол жерден иншалла айтабыз.